Жолдош полковник, Республикалык боюнча куткаруу отрядынан издөө иштерине тартылган 120 аскер жана шаардык башкармалыктан 20 аскер тизилди. Баяндоочу подполковник Исабеков. Саламатсыздар, куткаруучулар. Жарандарды издөө ишин улантып атабыз. Азыр бүгүн таңкы саат 7 бир гана жаран калды. Ошол эки базардан агып кеткен Айнагүл деген жаран калды. Ошол экини издөө ишти ошол эки базардан баштайлы деп турабыз. Эмнеге дегенде окуя болгон жерден кайра ошо башынан түшүүгө туура келип атат. Кечээкү жүргүзгөн иштерибиздин жыйынтыгы менен калган жарандар табылды. Берки ошол эки кыздардын энесин таптык. Эки кызы болсо тиреки Өзбекстандан, Андижан областынан табылды. Кудай буйрса мына чоң үмүт менен бүгүн ошол эки издеп табуу иштерин жүргүзөбүз жана табабыз деген чоң үмүтүбүз бар.